Алмаз Акунжанович, мен көтөргөндөгү маселе жыл сайын негизи бул маселе көтөрүлөт. Şu айыл чарба малдарынын аба ырайыга байланыштуу ар кандай учурлары. Мына кече жакында болгон Суусамыр өрөөнүндөгү, Токтогул районунун тоолуу жерлериндеги жайлоочулардын аба шартына байланыштуу бир топ зыянга учурап аткандыгы. Ошондон улам бир мындай ой пайда болуп атат да, бул жаңылык эмес. Мүмкүн биз дагы мындай бир айыл чарба багытындагы малды камсыздандыруу механизмин карап көрөбүз. Бул Россия Федерациясында, Белоруссияда, башка мамлекеттерде бар. Миллиондогон каражаттарга зыянга учурап жаткан учурлар бар. Кечээки конкреттүү Токтогулдагы же Суусамырдагы маселе боюнча мүмкүн өз убагында өзгөчө кырдаалар министрлигинен маалыматтар жеткен жок. Ушул жайлоочуларга аба ырайынын өзгөрүшү боюнча, ар кандай шарттар боюнча маселе жеткен жок, оперативдүү. Эми болор иш болду. Азыр өкмөт атайын бир ведомстволордук комиссияны түзүп, канча мал өлдү, канча зыянга учурады, канча кредити бар эле, жайыттан төлөмдөр бар беле, мына ушулардан бир жеңилдик берүү жагын карап көрүш керек. Деги эле ошол камсыздандыруу боюнча мындай бир кеңешме кылып, пикир алышып көрсөк деген ойду айткым келет. Мүмкүн жайыт төлөмү жана башка деген төлөмдөрдү баарын жоюп, мал башына дейбизби, башка бир төлөмдөрдү сунуш кылып, ушу 100% жергиликтүү бюджетке түшө турган механизмди иштеп чыгып, ошонун бир бөлүгүн жыл сайын камсыздандырууга бөлүп турсак, мына өкмөттүн дагы ушундай учурлар болуп калганда оперативдүү чечкенге мүмкүнчүлүгү болот.